Массаждын өтө түрлөрү көбөйүп атат. Баягы оорулардын көбөйгөнүнө байланыштуу. Биринчиден массаж өзү негизинен эки түргө бөлүнөт да. Европейский анан восточный болупчу. Эки чоң түргө бөлүнөт. Алардын экөөнү тең бизде жасалат да. Частныйларда жана мына больницаларда жасалат. Анан массаждын менин оюм боюнча массажда мындай көп деле зыяны жок. Эгер өзүнүн адиси болсо, массаждын ошо курстарын бүткөн болсо, диплому болсо, специализированный болсо, алар массажды билсе, ошолор жасаса, анын зыяны жок. Эгер массажды өздөрү үйрөнүп массаждар жасайт го. Эгер алар массаж жасаса, баягы ыкмаларын жакшы билбеген массажисттер болсо, анда зыяны болот сөзсүз. Туура эмес жасап коюшу мүмкүн. Дәл көбүнчө массажды мисалы омуртка оорулары, остеохондроз, спондилартроз, грыжанын кээ бир түрлөрүнө массаждар жасалат да. Анан массаж кайсы мезгилде жасалбайт? Массаж ошол баягы омуртка ооруганда, баягы омуртканын сезгениши көп болгондо, или аллергический реакция болуп кызарып, омуртка баягы эти кызарып калган мезгилдерде массаж жасаса болбойт. Үй шартында эгер адис болсо туура эле. Эгер адис жасаса, үй шартында барып жасайт да көбүнчө. Эгер ошол диплому бар, андык массажист болсо, жакшы туура жасаса зыяны жок. Массаж биринчиден ден соолукка өтө чоң пайдасы бар да. Массаж мисалы массаж жасаганда мына кан айлануу системасын жакшыртат. Анан антицеллюлит деп коет, баягы жырач, майды эритүүчү функциялары бар да. Ошол анан кан айлануу системасын улучшение кылат, питанияласын улучшение кылат да бүт тканьдардычы. Анан баягы денеде өлүк клеткалар болот да, ошолор массаж алганда түшүп, баягы кожанын эмеси жаңыланат да. Пайдасы өтө чоң. Ар бир адам оорубаган адам, мисалы оорубаган адам деле массаж алып турса өтө чоң пайда да. Мисалы кичине давление көтөрүлгөндө массаж алса болот, массаждын түрү менен давленияны түшүрсө болот. Анан профилактический массаждарды алып турса өтө жакшы болот да.